Туугандар, ушул үй бүлө маселеси тууралуу көптөгөн суроолор келет. Ошол суроолордун кээ бирлерине токтолуп кете турган болсок, биздин динибизде эмне үчүн мисалы көпчүлүк адамдар айтып калат, эмне үчүн исламда, динде свиданиялар тыюу салынган. Булар деген таанышып, билишип, бири-бири менен достошуп, бири-бирине булар дал келеби, дал келбейби, булардын характерлери туура келеби, туура келбейби, мына ошол нерсени изилдеп, андан соң бир кандайдыр бир мөөнөт, 1 жыл, 2 жыл убакыт өткөндөн кийин таанып билип, андан кийин үй бүлө курса болбойбу, мына ошол үй бүлө туруктуу болот деген мазмундагы суроо. Туугандар, биз айтат элек, ислам шариятыбыз бул нерсеге жол койгон эмес. Мына ошол свиданияда жүргөн кыз менен эркектин ортосундагы болгон мамилелердин баардыгы мына ошол фальштин үстүнө курулат. Эркек колунан келишинче өзүнүн эң жакшы жактарын көрсөткөнгө аракет кылат. Кыз дагы колунан келишинче баардыгы ошол өзүнүн терс жактарын жашырып, өзүнүн жакшы жактарын көрсөткүсү келет. Ошондуктан баягы бизде Кыргызда айтылган бир сөз бар го, кыз кезинде баары жакшы, жаман катын айдан чыгат дегендей. Мына ошол свиданияларда жакшы жактарын көрсөтүп, жаман жактарын жашырышып, ошентип жүргөн. Мына ошол үй бүлө куралгандан кийин баардык ошол маскалар чечилип, эркек менен аялдын чыныгы ошондой жүзү ачылгандан кийин мына ошол үй бүлөдө анан кийин уруш, жаңжал, тополоңдор башталат. Жараткан Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримдин бир аятында айтып атат: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма." Аллах тааланын ушундай бир кудрети, Кудайдын даанышмандыгы, мына ошонун Кудайдын бир аяттарынын бири, мына өзүңөрдөн аял затын жаратып, мына ошол аял затында эркек затын ошол тынчтык, бепилдик, жүрөгүндөгү тынчтыкты табат. Мына ошол Аллах субханаху ва таала бул эркек менен аялдын ортосунда эч кандай свиданиялар, эч кандай сүйдүм, күйдүмү жок эле. Булардын ортосуна Аллах субханаху ва таала жа'ал илахи деп коет. Жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Мына ошол сүйүү сезимин дагы, жана ошондой эле мээримдүүлүк, боорукерлик сезимин дагы Аллах таала өзү салып коет. Бул нерсе, урматтуу бир туугандар, баардыгыбызга белгилүү. Мына сүйүп, күйүп, анан кийин үй бүлө үчүн, бала чака үчүн дешип, ошентип жашоо уланып кете берет. Бирок мына ошол свиданиялар, достошуп жүрүү, бири-бирин сынамай деген нерселердин аягы мындай ийгиликтүү аяктап кеткендерин субханалла бул аябай кем кездеше турган нерсе. Ошондуктан жараткан Аллах тааланын Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айтмакчы: Аллах тааланын аты менен силер мына ошол кыздарды алдыңар. Ошондуктан Аллахтан коркуп, аларга алардын акысында ошондой коркуп, Кудайдан коркуп мамиле жасагыла дейт Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.